Күжүрмөн самбо боюнча эл аралык спорт чебери Эркин Мансуров бала кезинен эле спортко кызыгуусу жогору болгон. 12 жашынан тарта лейлек күрөшү менен машыга баштаган. Жаштайынан райондук, облустук, республикалык жана эл аралык маанидеги мелдештерге катышып, байгелүү орундарды багындырып келген. Эми спортко өтө жакын болгондуктан кайерде болбойк, негизи Кыргызстанда деле эмес, башка мамлекетте деле бизге караганда деле, мисалы үчүн Россия абдан чоң, ошондуктан көптөгөн мигранттар бар, ал жакта жакшы спортсмендер бар, ошолорду карап, анан кайрадан дагы спортко болгон кызыгуум ошол жакта ашты. 2 жолку Москванын чемпиону болдум күжүрмө самбо боюнча. Анан эл аралык деңгээлдеги спорт чебери наамын алдык. Анан 2014-жылы анан эрежесиз эр-урушка кирип келдим. Профессионалдык беттештерди 2014-жылдан баштадык. Мастер спорта по боевому самбо, двукратный чемпион Москвы по боевому самбо. Представляет клуб «Сюрюта Тим». Эркинбек Гладиатор. Эркин Мансуров спорттун эрежесиз эр-мушташ түрү боюнча да машыгып келет. 10 жылдан ашык убакыттан бери эмгегинин үзүрү кайтып, 2020-жылдын 27-декабрында Батырбашы уюмунун алтын куруна ээ болду. Аталган эл аралык турнир Бишкек шаарында өткөрүлүп, 48 спортчунун арасынан жеңишке жетишти. Көптөн бери 1 жылдык тыныгуунан бери көптөн бери тыныгып калып, анан өзүмдү сынап көрөйүн деп чыктык. Агаларымдын жардамы менен, тренерлердин бойго болгон стратегия кылып, анан жеңиш биз тарапка болду. Биринчи раундда колду кайруу ыкмасы менен жеңишке жетиштик. Бул процесске өтө кыйын болду. Эң кыйыны бул салмакты таштоо процесси кыйын болуп кетти. Анан калгандары ошо жакшы эле болду. Каарманов Сүлүктүү шаарында спортзал уюшулгандан тарта алгачкылардан болуп машыгып келет. Устаты Исламбек Мурасатовдун айтымында, анын аракетчилдиги жана адамгерчилик бийик сапаты ийгиликти багындырууга өбөлгө болот. Акыркы жеңиши жаштар үчүн өзгөчө дем күч берери талашсыз деп кошумчалайт машыктыруучусу. Эркин жаш малынан эле кызыгат эди да спорткочу. Бул өзү айткандай атасынын жаш малынан эме өтүп кеткенге байланыштуу. Бул ошондон баштап кызыгат эди. Мунун эрки аябай күчтүү да спорткочу. Бул спортко жан дүйнөсү менен берилген бала да. Бул адамгерчилиги, жүрүш турушу өтө адамга маанилүү да. Бирөөгө жамандык кылбайт. Качан болсо колунан келген жакшылыктарын кылат. Мына канча биздин Сүлүктүүдөгү жаштарыбыз бул Эркин азыр мына Кудай бир Батырбашынын курун алып келсе, бул стимул болду. Азыр аябай көп тренировка кылабыз. Аймактарда спорт тармагын өнүктүрүүгө жеке ишкерлер чоң колдоо көрсөтүп келет. Алардын бири Гүлжан Абдыназарова, ал Эркин Мансуров кырдуу жаш спортчуларга демөөрчүлүк көрсөтүп келет. Мындан сырткары, учурда Сүлүктүү шаарындагы спортзалды оңдоп түзөөдөн өткөрүп, жаңы спорттук жабдуулар менен камсыздап жатат. Балдар биздин келечегибиз, балдардын ден соолугу үчүн мындан дагы чоңойтуп, залдарды чоңойтуп, балдарга, спортсмендерге жакшы шарттарды түзгөнгө аракет кылабыз. Ушул спортсмендерди бир эле Кыргызстан эмес, бир эле өзүнүн жерибиз эмес, дүйнө жүзүгө таанытып, желегибизди желбиреткенге биз дагы өтө кызыктарбыз, салымыбызды кошконго аракет кылабыз. Спорт – бул сергек жашоо мүнөзү. Спортко көңүл буруу менен жарандардын ден соолугун чыңдоого, дени сак улутту калыптандырууга жол ачылат. Келечек үчүн дагы өзүбүздү жакшы алып жүрүп, анан буюрса карьерабызды дагы токтотпойбуз. Буюрса убакыт бар деп ойлойбуз, баардыгында эч качан кеч болбойт. Айжан Кубатбек кызы, Эрнис Азамат уулу, Расул Каныбек уулу, Алтын бешик жаңылыктары. Турасыңбы? Таш!